Бүтін Кыргызстан Мадумаров. Мыйзам мүмкін зарылдыр керектір. Мен ошол айымга айтам да, ошо мыйзам жазганда бир мындай тилин түшүнүктүү кылгылачы айланайындар. Тили түшүнүктүү болсун да. Өзүңүз да кыйналдыңыз окуп атабыз. Өзүңүз да түшүнгөн жоксуз, туурабы? Түшүндүм. Я. Түшүндүм. Нени түшүндүңүз? Кыйналгандыбы же менин айтып атканымдыбы? Мыйзамдын өзүнүн маңызын түшүндүм, анткени өзүбүз ишкерлер менен чогуу иштеп чыккан мыйзам. Ошо ишкерлер менен иштелгенди байкалып турат да, бул кыргыз тилдүү мыйзам эмес. Креативдүү индустрияларга экономиканын төмөнкү тармактары кирет. Архитектура, шаардык жана региондук пландоо, ландшафт дизайны, интерьердин дизайны. Эмнени түшүндүк? Айтып бериңизчи мага. Бул креативдүү индустриянын негизги маңызы бул автордук продукт деп саналат. Ошону кыргызча айтыңызчы. Чыгармачылык продукт деп айтсак болот. Ошону кыргызча айтыңызчы. Бүгүнкү күндө бизде көптөгөн дизайн жагында, архитектура жагында жана китеп, издательство, ырчы көптөгөн таланттуу сегмент бар да. Ошолордун өздөрү ойлоп тапкан автордук продукту деп саналат. Ошол тармакты бүгүнкү күндө экономиканын субъекти катары аныктап атабыз. Бул жаңы экономиканын отрасли болуп саналат да. Айнур айым, мен түшүнүп атам сизди. Ушуну кыргызча айтып көрүңүзчү. Чала айттым. Отрасли болуп саналып атканын түшүнүп атам мен. Ушуну кыргызча бир кагазга түшүрүп көргүлөчү дейм. Кандай болуп окулат? Креативдүү индустриялар тармагы. Баягы күйдүм чок деген ырдыган ырдай турган мезгилде. Мунун карагылачы эми. Санариптик искусство менен кошо медиа искусство, виртуалдуу жана кошумчаланган реалдуулукту, аралаш реалдуулукту түзүү 3D дизайн деп коюпсуңар да. Бул эмне деген түшүндүрүү? Бул ошо жаңы экономикадагы түшүнүктөр да. Ошону кыргызча айтып көрүңүзчү дейм. Бул ошол түшүнүктөрдү азыр экономиканын субъекти катары аныктап жатабыз. Ушуну кыргызча айтып көрүңүзчү. Долбоорунда ошону аныктап бергиле деп сиздерге сунуш кылып, колдооңуздарды суранып жатабыз. Ушуну кыргызча айтып көрүңүзчү дейм, Айнур айым. Аракет кылып көрүңүзчү. Кыргызча сиз ошол мыйзам долбоорунан өзүңүз да окуп атпайсызбы кыргыз тилинде? Мен орусчасын окуп атам да, ошо орусча окуп, кыргызча окуп көрүңүзчү деп атам. Медиа искусство деген эмне бул? Искусство бул ошол медиа тарабындагы жасалган өзү автордук, өзүнүн интеллектин колдонуп, өзүнүн чыгармачылыгы менен иштеп чыккан продукт. А медиа деген эмне? Жооп бериңиздер. 4-чү беренеде креативдүү индустриялар экономиканын төмөнкү тармактары кирет. Архитектура, шаардык жана региондук пландоо, ландшафт дизайны, интерьердин дизайны. Мен убактымды кетирбей тургула жигиттер, мен кайра кайталайм азыр. Мен Айнур айым. Мен убактымды токтотуп тургула дейм, мен кайталайм суроону. Шыпылдатып кой берген жигиттер ушуну кайдан таптыңар ушуну? Токтотуп тургула убакытты, мен кайталайм жигиттер. Кошумча убакыт кошуп беребиз. Адырхан Кипсанбаевич, бул жерде автоматически микрофон тамызылып сүйлөп атканда кете берет. Мен рахмат кошуп берсеңиздер. Муну Айнур айым, мен ошол 4-чү беренени окуп атам. Ушуну кыргызча айтып бериңизчи деп атам мен. Креативдүү 4-чү берене креативдүү индустриялар. Креативдүү индустрияларга экономиканын төмөнкү тармактары кирет. Архитектура, шаардык жана региондук. Окудум. Айнур айым, окудум, ушуну кыргызча айтыңызчы деп атам. Кыргызча окуп атам го. Аралаш реалдуулук деген эмне? Виртуалдуу реалдуулук деген эмне?
Это жана виртуальный пространстводагы продукттар. Ушундай кыргызчасы. Аягына арлар дегенди кошуп койсо эле столдор, видео, фильмдер кыргызча болуп калдыбы? Бул эми расмий тилде которулган мыйзам долбоорун окуп Ким жатам которду да. муну? Тийиштүү бөлүмдөр. Медиа искусство деген эмне ушул? Бул жанагы информациялык немеде чөйрөдөгү искусство, это чыгармачылыктар да, вот. Ал жакта Маалыматтык деп жазса, маалыматтык деп жазса болбойбу ушуну? Информациялык деш керекпи? Бир жолу айтып коеюн, уруксат берсеңиз, бул расмий тилде атайын которулган мыйзам долбоорун окуп жатам. Мамлекеттик тилде жазылган. Бул үчүн тийиштүү бөлүмдөр бар. Жарайт. Аксессуарлар дизайны деген эмне? Бул жана эгер кайсы бир, не знаю, дизайнда кайсы бир кийим кечени алсак, ошонун өзүнүн аксессуарлары болот да, кошумча бирдиктери да, вот ошол мааниде айтылган. Кайран кыргыздын тили, ай айланайын. Манасты жараткан кайран кыргыздын тили, ай садаган кетейин. Коллекцияларды түзүү. Суроо кайталанып калды, урматтуу аппарат, 20 секунд бериңиздер. Коллекцияларды түзүү менен кошо мода индустриясы дейт. Айланайын, ушуну жазган кишини бир көрсөтсөңөр болобу? Кандай көрүнөт экен мындай, бети башы, көзү кандай экен? Улан Бердибаевич, урматтуу кесиптештер, тил деп кайра какшап атабыз. Тилди тил кыла турган мезгил ушул мезгил. Мына ушуну кайра Аягына чабыр алсын. Ушуну кайрадан жакшынакай кылып, кайрадан жазып келүү максатында кайра кайтарсак, менимче тилге жасаган сый урматыбыз болуп калат эди. Мыйзамда маселе жок. Анын багытында дагы маселе жок. Тек гана ушул тилге сый көрсөтүп койгула деп кайтарып койсок, Улан Бердибаевич, менимче тил дагы ыраазы болуп калат эле, ата-бабаларыбыз да ыраазы болуп калат эди. Рахмат. Рахмат. Аталган мыйзам долбоор боюнча Алган Кисанбаевич, жазуу түрүндө дагы өзүңүз дагы ушул азыр айтып өткөн маселелер боюнча сунушуңузду берсеңиз.